Универсал трактор 1204 культиваторга 70-ке чөт. Бизде көбүнчө жүгөр айдашат, картошка айдашат. Агротрек жаңы келип тракторлар түшүрүп атканын көрүп калып, ошол жерден барып, анан биринчилерден болуп. Жакшы жагын айтып, мынакей деп келип, өздөрү да көрүп, айдап да көрүшөт. Бул өзү деле секирип, опко секирип турчу. Муну илгенде мурун. Ана тиги грузиктерди тагып бергенден азыр секирбейт да. Навескада 2 цилиндр турат. Бул артыкчылыгы жерди түзөгөн жагынан жакшы экен да. Жердин кыйшыгын карап, түзөп айдаса жакшы түзөлөт. Мекендештер, саламатсыздарбы? Биз Агролайф KG YouTube канал Кемин районуна келдик. Азыр айтабыз кайсы айылдабыз. Кыргызстанды айланып тегеренип ушул Farmlit аттуу тракторларды сураштырып келатабыз механизаторлордон. Кандай иштеп атат, кандай өзүн көрсөтүп атат, актап атабы өзүн деп сураштырып келатабыз да. Мына кезек сизге келди. Биринчиден биздин көрүүчүлөр өзү чачпагыла, анан сөз улантабыз. Саламатсыздарбы? Мен Кемин районунда Жолбулак айылында турам. 10 жылдан бери механизатор болуп иштейм, ушу трактор менен. 2 жылдан бери ушу Farmlit тракторун тандап алып, ушу Farmlit тракторун айдап жүрөм. Кудайга шүгүр. Атыңызды айтып койсоңуз? Атым Исраил Батырбек. Батырбек мырза, 10 жылдан бери ушул Жолбулак Кемин районуна Жолбулак Кемин районуна тиешелүү ушул айылда 10 жылдан бери механизатор катары кызмат кылып келатасыз. Ушул айылда кандай өсүмдүктөргө өстүрүлүп келет, кандай кызматтарды аткарасыңар, жер айдайсыңар, чөп чабасыңар, Муну мен тандап алган себеби бул универсалда баарына кетет. Биякты карап сүйлөлүк. Трактор, универсал трактор 1204 культиваторга 70-ке чөт. Бизде көбүнчө жүгөр айдашат, картошка айдашат, жер айдоого да кетет. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына жер айдап жүрөм, шаарга чейин барам, бия көлгө, Кочкорго чейин барып жер айдайм. Өзүм айылымды ушу камсыздайм да бул трактор менен. Мынакей 4+1 токону сүйрөйт. Жакшы да, тарчы бар сон. Анан кийин бир универсал деп алганым, мун культиваторга түшөт, дар сепсең да болот, бүт немени шайманды аткарат. Farmlit модели канча сиздики? 1204. 1204 120 аттын күчү. 120 аттын күчү. Өзүм ушуну тандап алгам. Келе башында кандай жолдор менен алдыңар? 2 жыл мурун алгансыңар. Кайсы компаниядан алдыңар? Кандай жолдор менен алдыңар? Канча сомго алдыңар? Ошону эгер Агротректен алгам. Негизи башын мен Алматадан тандап эметкем. Издеп тапкам да муну. Алматадан издеп таап, анан кийин аяктан ала албай калып, баары кредит бар бүтүрүп, анан кийин ушу Агротрек жаңы келип тракторлар түшүрүп атканын көрүп калып, ошол жерден барып, анан биринчилерден болуп эме кылгам. Сүйлөшүп. Ошо Алматадан Farmlitти бир маалымат топтоп өзүңүзгө ылайыктуу экенин билгенсиңер, Өзүм көп тракторлардын баарын кыдырып чыгып, ушу Farmlit эмнегедир көңүлгө жагып туруп алганда, анан Алматадан барып тандагам. Тандап атканда эң негизги эмнелерди карадыңар эле? Эмне сапаты менен эмнесин көңүл буруп алдыңыз? Муну сапаты эмеси билбейм, эмнегедир ушул жакты да мага. Берки караганда ушу трактор мага көңүлүмө жагып туруп алды. Ошон үчүн мен Алматадан алам деп эме кылгам. Анан аяктан ала албай калып, Агротрек Ислам кимдерден алып калдым? Расулдардан алдым. Ошондо кандай жол менен алдыңыздар? Дагы накталай алдыңыздарбы же кредитке алдыңызбы? Лизинг менен алдык, кредит менен, Айыл банк менен алып, Кудайга шүгүр, азыр мынакей иштеп атат. Кандай шарттар менен алдыңыз, эгер сыр болбосо? Шарттар менен өзүн залогко коюлду. Анан үйдө өзүнүн шаймандарын, техникаларын бар, ошолорду коюп, ошолор менен жүгүрүп жүрүп алып. Канча жыл төлөйсүңөр ошо? Канча жыл? 7 жыл алдыңыздар? 2 жыл болду. Негизи ошо кредит 7 жылга алынган. 7 жылга алган. Азыр бүгүнкү күнү кандай? Ошо актап өзүн иштеп атабы? Актап атат, иштеп атат, Кудайга шүгүр. Биринчи жылы кандай көрсөттү өзүн? Бир сыр болбосо ошо. Биринчи жылы жакшы көрсөттү. Ушу алган сокомду наличке алгам. Ушул экенин акчасын чыгарып берди. Кудайга шүгүр, балдарымды багып атам. Жакшы, ушу менен оокатты ушу менен кылып атам да. Мурун өзүм башка трактор айдап жүрчүмүн. Азыр эми чоң болуп, муну менен чоңураак таап,
жакшы жүрө баштады. Азыр биз урматтуу көрүүчүлөр, биз келер менен эле дароо эле Батырбек мырза момунда жер айдап баштады. Анан кийин канча ушул жерде канча гектардай азыр момунда? 1 гектар. Сурап кетеличи, мында бир көрсөтүп койсун деп. Жалпы 1 гектар бет, 1 гектар бакка чейин. Мен мындай болжолдоп 2 гектарга чейин жеткизип алдым да. Ары бери бир 10 мүнөтпү ушундай эле келдиңер да. Мунун тарчы күчтүү да 2 пауышты менен тартат соконун морекине. Бейделерди 1 пауышты менен бузат бейделерди. Аңыз жерлерди 2 пауышты менен. 1 гектарды бул силерди мыкты механизатор деп угам да. Анан 1 гектарды канча убакытта айдап саласыңар? 35-40 мүнөттө айдап атат 1 гектарда. 35 мүнөттө 1 гектардабы? Жалпы бир күндө бир канча айдайсыңар? Бир күндө бир 13-төн 15ке чейин айдалат да. Эртең менен баштасаң кечке чейин 15 гектар айдалат. Аябай жакшы көрсөткүчтөр. Мынакей 120 аттын күчү. Ошондо сокого кандай болуп атат? Перевертыш 4 корпус экен. 4 корпус, 4 плюс. Ошо менен 15 гектарга чейин жеткизип атат. 15 гектар. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Бул эми жакшы статистика да. Эгер бир 10 жыл болду деп атасыңар, буга чейин эми тактын атын айтпай эле коелу. Аны менен 2 эсе аз айдайсыңар, туурабы? Бир топ эле аз айдатылса аны менен. Кантипкедей ушул. Аны менен эми 5 гектар ушундай айдатчыл. Кантипкедей убакыт да экономдоп атасыңар да. Ушул эми азыр заманбап технология өнүгүп атат. Канчалык мурунку результаттарга караганда канча эсе көбүрөөк кызматтарды аткарып атат, канча убакыт утуп атасыңар. Ошо өзүнө жооп берип атабы ушул техника? Өзүнө жооп берип эле атат, жакшы, Кудайга шүгүр иштеп. Анча-мынча бузулган жерлерин агротрекке барсак, запчасттар бүт бар. Ошол жерден алып келип таап коюп атабыз. Көп деле бузулбайт деле. Эми жаңы трактор бузулбайт экен да. Агротрек 12 ай, 1 жыл гарантия берет, туурабы? Гарантия деле бүтүп калыптыр, бирок ошол агротрек боюнча бир кеп кылып кетели. Сервистик обслуживание болот го ар бир техника саткан жерлердин. Ушул сервистик обслуживаниясы жагынан кандай байга аласыңар? Анан бир туруп калган күнүңөр, запчасть издеп калган күнүңөр ушундай бир болуп калдыбы? Мен бир болгону бир цилиндрим бузулуп 3 күн тургам, бирок 3 күндө эле кайра алып келип коюп жадап беришкен да. Мынакей. Мындай көп туруп калып атасыңар да. Цилиндрим Андай деле көп деле турган жок, эми 3 күн ошо жаан чачымдын ортосунда эле баягы токтой калган убакыт болуп калды да. Эми баягы техникадан болот да, баягы бузулат анча-мынча жерлер. Бул эми так агротрек бүт запчасттарын өздөрү эме кылып берип атышат. Убагында алып келип, сервистик обслуживаниясы, адистери келип, жардам берип, ушу гарантийный эмеси менен оңдоп беришет, Ушул Дойспар деп коет го дагы. Немецкий качествого болчу. Ушу немецкий качество деп туруп канчалык ушу немис деген атына татыктуу? Татыктуу да эле бар. Немис десе жарашабы? Биз эми баягы көмүп калганбыз да. Анткени мен өзүм мынакей ушу трактор менен Ньютону деле 1054 менен иштештим. Чогуу жер айдадык. Андан кийин Зумлон менен 130 менен дагы айдадык. Кое берген жок да. Алдыда эле жүрдү. Кудайга шүгүр. Немис деген эмесинин атына татыктуу, Татыктуу. Кандай деп ойлойсуңар биз эгер башка бирөө келип мындай силерден консультация алып, мен буга чейин эми урматтуу көрүүчүлөр биз сүйлөшүп, чай ичип калдык. Ошо региондордон сизге кайрылат экен консультацияга. Сиз бирөөгө мындай коркпой эле сунуштап атыптырсыз. Мен коркпой сунуштайм да. Анткени бул трактордон коркпойм мен. Бул тракторго ишенем да. Мен тигинтип калат, минтип калат деп да айтпайм алы. Жакшы жагын айтып, мынакей деп келип, өздөрү да көрүп, айдап да көрүшөт. Мен жер айдап атканда шаарга барамбы, каякка барам, ошол жака келип айдашат. Айдап көрүп, анан кийин биротоло ошо айдап жүрүп, консультация алышып, баарын эме кылып, анан Кудайга шүгүр алып атышат азыр. Сизди көп уккандардан бир саны көп эле болуш керек, Менин аркаман көп эле балдар. Алды ушу форматте. Башында алганда бул немеси, грузиктери башкача болчу, беркиндей тизилме болчу. Анан агротрек менен сүйлөшүп, мындай грузик койдурттум. Жалпы бирөө? Бул өзү азыр 500дөн ашык 600 килограммдай грузик бар да, мына жерде алдында. Жакшы, мурункусу 270 ушундай эле грузик болчу. Анан кийин мындай алдырып койдуруп эметип беришти, Кудайга шүгүр, агротрек. Буну өзүңөр жасап атасызбы? Эмне дейм? Запчасть салган. 2 жылдан бери болгону майын которуп, фильтрлерин которуп эле айдап жүрөм. Кел эле бияга бери. Ичинен арткы бул узкий дөңгөлөк болот, узкий дөңгөлөк буйруса, узкий дөңгөлөк
көбүктү широкий кылып алмаштырайын деп атам, чоңураак кылып. Бияк жактан айта кетсек, бияк жактан эчтеке деле кыйынчылыгы жок. Бүт деле простой, кадимгидей эле жанакы МТЗ тракторлор бар, ошо сыяктуу эле жазалат бүт эле. Орчулугу жок, жеңил баары. Жеңил бүт эле. Патрубкаларын, фильтрлерин которсоң бүт эле жеңил болот. Сууну вообще ызытпайт, вентилятор катуу иштейт мунуку. Аябай. Сууну ызыбайт. Жайында деле жер айдасаң, мына июнь айында жер айдап жүрдүм. 75 температураны кармап берип атты. Мен ойлоп аткам ызып кетет го десем, жок. Кайнап кетет го бери. Анткен жок, кайнаганда жок. 75 шеме менен неме болду. Турбированный. Тиги эмени болсо атайын өзүм таккам, баягы фильтрге көп эме болбосун. Те башында немесин атап берген эме болчу. Ошо буяк фильтрлери бүт баары бар. Базарда сатат, Агротректе өзүндө да сатат, алып барса жакшы. Бак жагы, бакка канча болот? Бак болсо 120 литр, бирок бак мундун бири слабый жери ошо бак кичинекей да. Өзүнө жетпейт. Кайра куюп турасыңар? Жанымда постоянно 110 литр солярка алып жүрөм. Эми сиз 15 гектар айдап атсаңыз, сөздөр керек экен. Ата өзүнө жетпейт да, бак 120 литр. Бирөө эле да, бир эле бак болуп эсептелет. 2 бак турат, биягында ар жагында. Жалпы 120 литр. Жалпы 120 литр. Өзүнө жет. Расход канча кетет? Бир эмеси ушунусу неме болуп калган, асыраак болуп. Дөңгөлөктөр артты. Расход боюнча бирөө толо ошо бакты айтып. Расход боюнча айдаганга жараша, жакшыраак айдасаң көбүрөөк жейт. 18-тен 16-дан 18-ге чейин жейт гектарына. Тиги аңыз жерлерде. Бедеден 20-га чейин жеп коет. 20 литрге чейин. Расход ушундай экен. Жалпы орто ишчесе бар. Орто. Ар кандай да, баягы катуу жер болот, жумшак жер болот. Анан ошого ылайыктуу жейт да бул. Дөңгөлөгү өзү роднойбу, Дөңгөлөк родной. Алмаштыра элекмин. Эчтеке жел элек. Кичине желди, трассадан айдан же жел эткен. Навесной жагынан өтөлү. Навесной жагынан Ягын тарсаң берем, навесной жагынан выход 3 выход, 6 выход бар. Мынакей. Күчтүү арты бекем жазалганбы, ушу бекем жазалган го, бекем аябай могу сокону сүйрөп жүргөнгө таң калам да ушу. Прочный. Прочный бекем жазалган. Могу сокон өзүн канча килограмм ордо? 1 тонна 320 килограмм соко. Ошону көтөрүп атат. Ошону көтөрүп сүйрөп жүрөт. Айдайт өзү. Муну Кытайдан заказ берип алдырткан атайын. Калың соко деп, бир байкем алып келип берген. Тааныш байке. 1 тонна 300 болсо башка тракторлор көтөрө албай чыдай экен го. Бул өзү деле секирип, опка секирип турчу. Муну илгенде мурун. Ана тиги грузиктерди тагып бергенден азыр секирбейт да. Бул өзү трактордун өзү канча эле килограмм? 4 бирдемке, 4,5 беле, 4,9 ушундай. 5 тоннага жакын. Грузиктер менен ошо барат ошого. 5 тоннага жакын. 5 тоннадан тегерек болот экен да. Ошондо противовес бергенде муну анан жакшы болуп иштеп калды. Эми так мосттору эмелер, сплавдары эмелер. 2 цилиндр турат. Немеде, навескада. 2 цилиндр турат. Азыр соко дедиңер, анан да кайсы шайман дедиңер? Кайсы шайман кошосуңар? Буга культиватор илинет, арышник илинет, дары сепкен бочка илинет. Дары сепкен ал эме да. Сеялка керек келечекке мындай бир чоң. Престе илсең болот, селкада илсең болот, баарын иле берсе болот. Менде ал селка эме жок, мен өзүм шаймандарымды айтып атам да. Атак престе илип иштесе болот. Вом 500 обороттон 1540-тан 1000ге чейин вом иштеп берет. Эми сокону силер өзүңөр алдыңарбы, башка компаниялардан алдыңарбы же кандай болду бул? Канча сом турат экен ондай соко? Мен Кытайдан заказ берип алдыртканда 2 жыл болду мынакей сүйрөп жүргөнүмө. 250 миңге алдырткам. Бияка келип, Бишкекке келип түшкөнү. Калың соко. Качан келди? Прочный. Качан келди? 2 жыл болду. 2 жылдан бери. Трактор менен чогуу келген да. 2 жыл иштеп атасыз. Ошо менен эле. Мурун момундай соколор менен айдаш эмес белек биз баягы бир 3 канаттуу, азыр ушундай перевозчуктар аябай мода болуп атат. Тренд болуп атат. Ушунун артыкчылыгы эмнеде болуп атат? Бул артыкчылыгы жерди түзөгөн жагынан жакшы экен да. Жердин кыйшыгын карап,
түзөп айдаса жакшы түтөлөт экен жерлерде. Анан кийин мурун бороз ортодон бир бороз түшүп же бир четтен бороз түшүп калчу да. Андай бороз түшпөйт азырчы. Бир бетте айдайсың. Элге да жакшы, өзгө деле айдаганга жакшы. Батыраак айдайсың. Кийин иштегенге деле ошол жерге барып өзү деле иштейбиз. Өзгө да жакшы да, аң-паң болбой түз түшөт. Айдалганын көрүп атасыздар, мынакей жаңы айдап баштаган. Мындай бир канаттары мындай өзүнчө сексе болуп көрүнөт экен. Бул канаттар топуракты майдалап түшүрө турат да, ушундай. Берки атыбалга караганда бул атыбалдар топуракты кадимгидей майдалап салат. Мынакей жерди бир көрсөтүп коелу, мынакей мотор. Бир эки жолу өттү, айдап. Бир алганда жакшы алып келет экен да. Ошондо канча аттын күчү керек болот буга, эң минимальный? Бул өзүм сүйрөп жүрүшү 120 менен эле сүйрөп атам, 120 аттын күчү менен. 120 атты. Атак андан өйдө керек экен. Атак муну дагы узартып, чоңойтуп жанакы формулеттерден жана 1604 сүйрөсө ылайыктуу да, сокко. Да, чоңойтса, захватын чоңойтса болот да. Урматтуу көрүүчүлөр, бизге Батырбек мырза аябай жакшы маалымат берди. Биз ойлойбуз дагы Батырбек мырзага дагы келип съемка кылат окшойбуз. Анткени шайман алам деп атат. Баягы башка механизаторлор үлгү катары келип бияктан консультациясын да алат экен. Биз дагы маалымат алып калыш мүмкүнбүз, эми буйруганды көрөбүз. Ага чейин бизде өзүбүздө дагы бир нече спонсорлорубуз бар, ошолорго ыраазычылык билдирип кетейин. Агростайл компаниясы, урматтуу көрүүчүлөр, дары-дармек саткан компания, жер семиткичтерди биздин өнөктөштүү болуп эсептелип келет. Агростайл дыйкандардын эң ишенимдүү өнөктөшү. Андан тышкары ушул биз бул агротректи мындай реклама деле катары келген жокпуз да, Батырбек мырза. Биз муну бул бир механизаторлордун иштегендерин көрөлү дедик да. Дыйкандар баягы өнүгүп атпайбы азыр? Биз деле баягы элден калбай, башка чет мамлекеттерден калбай, заманбап сельхозтехникалар менен биз деле өнүгөлү деп, жөн эле бир магазинде турган тракторлорду, субсидияланган тракторлорду тартып бербей, ушундай механизаторлордун иштеп аткан процессине чейин келип, ушул Кыргызстанды айланып тартып атабыз. Ошондуктан сиздин маалыматыңыз көптөгөн адамдарга, дыйкандарга маалыматы аябай пайдалуу болот деп ойлойм. Эми сиз өзүңүз бир кайрылып коюңуз. Мисалы үчүн каталар, кандай каталар көп кетет? Хотя 1-2 ката кетирет да барбычы. Ошо каталарды кетирбеш үчүн эмне кылыш керек? Каталар кетирбеш үчүн эмне дейбиз? Эми азыр өнүгүп келаткан мамлекет болуп калдык да, мынакей өнүгүп атабыз, баарыбыз тең. Айдаганга жараша ушундай жаңы тракторлорду алып, коркпой, тандап, көрүп, айда алып, анан кийин техникаларды алып иштетсе жакшы экен деп эме кылам. Айылга да жакшы экен. Өзүбүзгө да жакшы экен, жеңил, чарчабайт экенсиң айдасаң дагы. Ошо эмне дейбиз? Өнүгөлү, баарыбыз өнүгөлү, өсөлү. Техника деген техника, азыр техниканын заманы өтпөй, ошондуктан изденели. Биздин YouTube каналга катталыңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Дагы механизаторлорго барабыз. Суроолоруңарды жаза бергиле, биз дагы суроолорду беребиз механизаторлорго. Батырбек мырза, сизге рахмат, ишиңерге ийгилик. Рахмат, Алла разы болсун. Эмгиче аштан көчкөгө чейин, урматтуу көрүүчүлөр. Механизатор катары канча жыл иштеп келатасыңар, бир ошону бир маалымат берип кетпейсизби? Арпа, картошка эгилет, буудай. Формулет тракторду ошо жазында май айында алдык. Агролайфтан көрүп отуруп эле анан скидка алып беребиз дегенден айткам. Анан жанагындай фильтрлерин подарок кылып кошуп берди. Дыйкандарга чыгып, механизаторлордун иштеп аткан процессин тартып, кандай көрсөтүп атат, ушу 6 ай болсо деле, кандай көрсөттү, өзүнүн бир кемчиликтери болсо бир. Ичинде кондиционер, муздаткычы бар, радиосу, печкасы. Руль жумшак, панель электронный, скоросттары жакшы түшөт. 5-10 мүнөттө алмаштырып койсо болот да, май мотор. Вичай деген мотор экен.